Ассаламу алейкум, мен бүгүн сиздерге 3 түрлүү начинкалуу пирожкини жасалышын көрсөтөм. Биринчиси гиляс, экинчиси гиляс менен бананын аралашмасы, үчүнчүсү банан. Камырга керектелүүчү нерселер: сливочный масло, 3 жумуртка, туз, un. Мынакей камырыбыз даяр. Эми муну 3кө бөлүп алып, пакетке салып, 15 мүнөткө холодильникке салып турабыз. Мынакей 15 мүнөттөн кийин камырыбызды жайып кесебиз. Көп чука эмес, көп калың эмес кылып жаябыз. Пирожкиникине эле, жөнөкөй эле пирожкиникине алабыз. Эми узун кылып кесип алышыбыз керек. Негизи ушул тегерек бойдон эле кесип алсак деле жакшы болот, бирок мен ушинтип кесип алдым. Мына гилясты суусуна бөлүп алдык. Бөлүп алып, гилястын өздөрүн эле тизип чыгабыз. Бөлүп алган гилястын суусун бир бананды майдалап туурап ошого аралаштырабыз. Ал кийинкисине. Ар бирин вилка менен четтерин ушинтип басып чыгабыз. Мынакей банан менен гилястын суусу аралашканы. Мында баягы эле кылып, вилка менен четтерин басып чыгабыз. Эми түнчүсү банандын өзүнүн жасалган. Баарына салдык банандарды. Эми муну деле баягындай кылып четтерин вилка менен басып чыгабыз. Даяр. Эми кызартылган майга салып бышыра алабыз. Мынакей даяр, эки жагын тең бышырдык. Мына биздин пирожкилер баардыгы даяр. Сиздер да кылып көрүңүздөр, өтө сонун болот. Каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, оюңуздарды комментарийга жазыңыздар.